Араван районунда курулуп жаткан заманбап төрөт үйү 2 кабаттуу имараттын курулушун чет элдик коомдук фонд каржылап, жумуштар 95%га бүтүп калды. Аталган жай пайдаланууга берилсе, Араван районундагы төрөткана көйгөйү чечилет. Мындай төрөтканалар анча-мынча Кыргызстандын райондорунда деле жок. Бишкек шаарында деле төрөтканалардын көбү балким бул сапатына жетпесе керек. Мунун техникалар да жакшы түшкүдөй. Кудай бурса аравандыктарга жакшы болгон экен. Азыр эми мына акыркы финишный жумуштары болуп атыптыр. Ал бүтүп калса, анан көрөбүз, аравандыктар үчүн абдан жакшы болуп атыптыр да. Төрөт үйүнүн курулушу менен облус башчысы таанышты. Иш-чаранын алкагында аймактагы эпид кырдаалды эске салып, медицина тармагына өзгөчө көңүл бурулаарын белгилеп, өз сунуштарын айтты. Аймактык ооруканаларда биз кислородный система подвод кылганбыз. Биз 80 точкага бир нерсеси бул кислородный баллондар 4 саат, 6 саатка жетет экен да. И бизде азыр проблема болуп атат, кислородный центрлар. Ошол маселени эми азыр губернатор айтып кетти, что аймактык ооруканаларда ушундай кырдаалда кислородный центрлар курулуш керек. Максатыбыз жанагы Өкмөт өкүлү Араван аймагында инвесторлар тарабынан курулуп жаткан цехтин курулуш иштери менен да таанышты. 200 жумушчу орундуу тигүү цехинин курулушу азыркы күндө кызуу жүрүп жатат. Анын сметалык баасы 35 миллион сомду түзүп, 15 миллион сомдук курулуш иштери аткарылды. Облус башчысынын айтымында мындан ары аймакка инвестиция тартуу жана өнөр жай тармагын өнүктүрүү аракеттери күчөтүлөт. Эми бул облустагы мурунку өнөр жайлардын баары токтоп калган да. Азыркы жаңы өнөр жайлар бул жөнүндө ойлонуш керек. Ал үчүн мен ойлоп атам, биздин областтык администрацияда бир жакшы группа түзүлөт. Ошол группалар ар бир райондордун райондун ичиндеги айыл өкмөттөрү боюнча бир жакшы программа түзөбүз. Программа жөн эле декларативдүү программа эмес. Ал программада баардык конкретно жазылган сунуштар болот. Ошол областындагы потенциал аябай чоң. Ошол потенциалды колдонушубуз керек. Араван районунда инвесторлордун жардамы аркылуу бир нече социалдык объект салынып жатат. Алардын бири бул номер 13 жатак мектебинин жаңы имараты. Аталган жайдын курулушун жыл аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Райондо инвестиция тартуу иштери мындан ары да улантылат. Мамлекетибиздин анан балдарыбыздын келечеги үчүн мектеп курулуп атат. Балдар элибиздин ден соолугу үчүн ушу аялдарыбыз, кыздарыбыз кыйналбасын деп роддом курулуп атат. Мен ойлойм, ушуну баардык кылып аткан нерсе бүгүнкү күндө келечек мамлекетибиз үчүн. Эми колубуздан келген аракеттерди дагы жасай беребиз. Мамлекет бюджеттен акча бөлдүрүүгө аракет жасап атабыз. Курулуштар, социальный объекттер курулуп атат. Арабтардын, башка инвесторлордун дагы көп ошо инвесторлор менен иштегенге биз аракет жасайбыз. Өкмөттүн Оштог өкүлү иш сапарынын алкагында пактаны кайра иштетүүчү мекеме менен да таанышты. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош облусу.